بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فيك من كرمك علما يا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бетугандар, biz arab tili grammatika sabagын başlamakçыбыз. Bu sabakta biz Ad-Durusun Nahviyya kitabının birinci bölümünden sabak başlayız. Siz buga çeyin Arap tili boyunca sözlüktörü jattap, bir kança sözlörдү үйрөнүп алышыңыз керек. Бул сабакты окуштан мурда. Демек сиз эгерде bir kança sözlөрдү үйрөнүп алган болсоңуз, мына ушул китептен араб тили грамматикасын окуп баштасаңыз болот. Анда эмесе, ушул китептин авторуна бир аз токтоло кетсек, негизинен бул китеп Мысырда жазылган китеп. Мысырда мына ошол жакта мектептерде ойлон программасында болгон бир канча убакыт. Жана бул 3 бөлүктөн турат. 3 китеп өз-өзүнчө болуп, бардыгы бөлүгү мына ошол китепте жайгашылган. Мына ошол себептен Ал-Китабул Аввал ва Сани ва Салис деп мына ошол сыртында деле бул жакта жазылып турат. Жана бул китептин автору Та'лифун деп мынакей жазылып турат. Хафини бик Насиф, Мухаммад бик Дияб, Шейх Мустафа Тамом, Мухаммад бик Салих деп мына ошол 4 жазуучу бул китепти жазган. Андан кийин Аллак алейхи ва араба амсилатаху ва халла тамаринуху бул жерде айтылып, ага таалик берген жана мисалдарын Европтогон жана мисалдарды кошуп берген бул Алауддин Атия деген мына ошол алым бул китепти реформалап жазып, оңдоп, түздөп жазып чыккан. Демек, кыскача мына ушундай. Эми китептин өзүнө кирише турган болсок, Такаввунул калимат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчи китептен баштасак, Такаввунул калимат. Сөздөрдүн куралуусу. Биринчи сабакта эмне? Сөздөрдүн куралуусун үйрөнөт экенбиз. Минал хуруфил хижаийя татаrakkabu'l kalimat. Hijai болгон харфтардан, тамгалардан сөздөр куралат. Hijai тамгалар деп эмнени айтабыз? Hijai тамгалары деп алиф, ба, та, са деп мына ошол яга чейин айтылган алфавитти, араб тили алфавитин биз эмне хуруфул хижаийя деп айтабыз. Мына ошол тамгалардан араб сөздөрү куралат. Идо эми ачтап кетсек, كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها ياء. Биздин ар бирибиз билебиз, ар хуруфул хижаийя деген мына ошол алиф тамгасынан яга чейинки болгон тамгаларды биз хуруфул хижаийя деп айтат экенбиз. Мына ошону бул жерде да ачыктап жатат. فمن هذه الحروف تتكون جميع الكلمات التي نتلفظ بها في محادثاتنا. Жана ушул харфтардын бардыгынан эмне биз колдонгон, биз сүйлөшкөн сөздөр куралат. Ошол наталаффазу дегени биз сүйлөшкөн, фи мухадасатина деген биз өз ара сүйлөшкөнүбүздө деген маани. Ва настамилуха фи мухатабатина. Жана биз бири-бирибизге кайрылганда бул сөздөрдү колдонобуз. Мисалы абин ата дегенде, уммин апа, ахин ага, ухтун эже, ухтин эже, ижтихадин najahин, ижтихадин деген тырышуу, аракет кылуу, najahин ийгиликке жетүү деген мына ошондой сөздөр сыяктуулардын бардыгын эмне биз жашоодо колдонобуз. وقد تكون الكلمة حرفا واحدا. Кээде бир сөз бир харфтагы болуп келет. Келбаи, ба сыяктуу. Фи бисмиллахи. Бисмиллахи деген сөздөгү ба сыяктуу өзүнчө бир келме болуп келиши мүмкүн. Вал хамзату фи алам нашрах. Жана ошондой эле хамзадагы тамга харф болуп келет. Же болбосо калима болуп келет. Алам нашрах дегендеги бул жердеги хамза тамгасы.
Alam nashrah laka sadrak deb бұл жерде ләкәгә теле жазды. Мына ошол сөздө сыяктуу. Ва харфайни жана ошондой эле эки харф болуп деле келет бир сөз калима мислу мин дегенде. Дан мүчөсү бир нерседен, үйдөн, мечиттен, житу минал бейти, үйдөн келдим, житу минал мадрасати, медреседен, мектептен келдим деп айтылат. Ва фи деген бул да мүчөсү. Үйдө, мектепте деген мына ушундай да мүчөсүн берет. Ва саласата ахруфин жана ошондой эле 3 харфтан дагы куралат. Мислу мисалы айнаби жүзүм дегенде, ва шажарин дарак дегенде. Мына ушул эмне карасаңыз айн, нун, ба деп мына ушундай 3 тамгадан куралып жатат. Жогоруда да мин, нун деп минден куралган эле мына ушундай болуп 3 тамгадан мына ошол хижаи болгон алиф ба таса деген мына ошол алфавиттен куралып жатат бул жерде. Мына ошол 3 тамгалуу болуп мына шажарин деп ошол тамгалардан куралып жатат. Ва арбаатан жана ошондой эле 4 тамгадан дагы куралат. Мына ошол алфавиттен мислу жадвалин бир таблица жадвал деп колдонулат. Ва жафарин Жафарин деген бул бир адамдын аты. Мына ошондой 4 тамгадан болуп турат. Бул жерде дагы карасаңыздар мына жим, айн, фа, ро мына ошол 4 тамгадан куралынды. Ва хамсатан жана кээде 4 тамгадан дагы куралынат, 5 тамгадан дагы куралынат. Мислу сафаржалин дегенде. Ва ситтатан кээде 6 тамгадан дагы куралат. Мислу зафарон деп, бул зафарон деп бир чөптүн аты. Бир жыттуу чөптөр бар, мына ошонун аты. Бул жерде карасаңыз, бул жерде 6 тамга болуп жатат, 6 тамгадан куралып жатат. Ва сабатан кээде ошол 7 тамгадан куралынат. Мислу истифхам дегенде, истифхамун суроо, бир нерсени сурап алуу дегенде, бул мына ошондой бул 7 тамгадан куралып жатат. Ва ла татажавазул калимату хадал адад. Ал эми сөз мына ушундай 7 тамгадан гана куралат, мындан ашыкча тамгадан куралынбайт дейт.